Урматтуу бир туугандар, урматтуу аталар. Сиз менен биз ушундай бир заманда жашап атабыз. Чынчынына келгенде көп адам бүгүн канчанчы число десе билбей кала турган заманда жашап атабыз. Жылыңды деле билбей калдың, айды деле билбей калдык. Ушундай тез өтүп замандар, убакыт bir мүнөттө жетише турган нерселерге bir саатта жетишпей турган убакытка келдик. Кече эле Ражап дейин десең, азыр Ражап эмес. Өзү bir-эки жума мурун эле Рамазанды бүтүрдүк эле, кайра экинчи Рамазан келип калды. Не ортосунда башка ай болбоду деп дагы ойлоп кетесиң. Ушунча тез келди бир туугандар. Рамазанга кирип барышыбызга бүтүн бойдон толук bir ай калган жок. Мукассарат деп коет го, кесиндүү болуп калды. Рамазанга кириш үчүн биз дагы bir толук ай калган жок. Шабанды дагы bir канча күнүн жеп салдык. Демек bir туугандар ойгонуш керек экенбиз. Умтулуш керек экенбиз. Жакшылыкта жарышыш керек экенбиз. Алла ошон үчүн бекерден айткан эмес. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Силер Роббиңердин жакшылыгына, кечиримине, магфиратына карап шашылгыла, рахматына карап шашылгыла. Анын кечирими өтө кенен, анын бере турган бейиши асман жердин аралыгынан да кенен болгон жер деп Аллах Таала эскертет адамдарга. Демек bir туугандар, сиз менен биз бүгүн Рамазанга даярдана турган ай болгон Шабан айында эмне амалдар менен өткөзүш керекпиз? Кантип Рамазанга даярданабыз? Жана Шабан айында кайсыл амалдарды кылабыз? Ошол туурасына кеп кылабыз. Пайгамбар алейхиссалату вассаламдан Усама бин Зайд радıyallahu anhu сурады. О Алланын элчиси, мен сизди башка айларга караганда Шабан айында, Рамазандан башка албетте, Шабан айында орозо туткандай көп орозо тутканыңызды көргөн жокмун. Мунун сыры эмнеде? Эмне үчүн Шабан айында ушунча көп орозо тутасыз? Dedi эле Пайгамбар алейхиссалам аны сахабанын ошол суроосуна мындайча жооп берген. Усман бин Зайд радıyallahu анхунун суроосу, Пайгамбарыбыз айтат: "Залика шахрун яғфулун нас анху." Бул Шабан айы ушундай bir ай, көбүнчө адамдар гаплетте калып кете турган ай. Ражаб айы кириптир деп көп адам орозо тутуп, анан Шабан киргенде бир аз гаплетте болуп калат. Ошон үчүн мен бул айда көп орозо тутамын. Бул Шабан айы Ражаб жана Рамазандын ортосуна кирет. Ва хуа шахрун турфау фиhi a'mal ila rabbil alamin. Жана Шабан айында адамдардын bir жылдык кылган иштери жыйынтыкталып Аллага көтөрүлө турган ай. Ушундай bir ай, bir жылдык кылган жыйынтыктар асманга көтөрүлөт. Мына ошол. Fa uhibbu an yurfa amali wa ana saimun. Мен жакшы көрөм, менин амалдарым көтөрүлүп жатканда, орозо болгон абалда турсам. Ушул нерсени жакшы көрөмүн, ошол себептен мен орозо көп тутамын бул айда. Амалыңызды алып барып сунуштап аткан болсо, элестетиңиз эле амалыңызды бул баланчанын амалы, Токтобектин амалы деп алып барып бергенде, кайсы Токтобек? Азыр орозо болуп турат деп айтылат. Амалыңыз берилип жаткан учурда орозо болгон болсоңуз кандай чоң бакыт. Ошол себептен Пайгамбар алейхиссалам дагы бул айда өтө көп башка айларга караганда өтө көп орозо туткан.
Jana Şaban'ın tak ortasında bir gün var. Al gün Allah'ın keçirimi uşunca kenen açılıp keçire turgan ay. Al turasında Peygamber aleyhisselam aytkan: İnnallaha la yattali'u fi leyletin nisf min Şaban. Feyaghfiru li cemi'i halqihi illa li müşrikin av muşahinin. Çındığında Allah Tebareke ve Teala Şaban ayının ta ortasında özünün pendelerine rahmat nazarı menen nazar salat. Jana oşol tünü bardık adamların günösün keçiret, bardık adamların günösün keçiret. İki türlü hana adamın günösün keçirbeyt. Alar kimder dese müşrik menen muşahin. Müşrik Allah'a şirk koşkan adam. Muşahin yüreğinde kek var adam. Yüreğinde kralbaslık var adam. Yüreğinde içi tarlık var adam. Buna oşonu keçirbeyim kalkan barın geçirip salam deydi Allah Teala. Bunu aytkanlığı bir tuğanlar Peygamber aleyhisselam şu hadiste aytkanlığı Ramazanda uşunçalık köp bereke olat, uşunçalık köp rahmat jağıyt. Oşol ayga adamlar günökör bolup, kir bolgan avalda, yürekleri kir bolgan avalda barıp alıp, günöleri keçirilbey kalbasın, yüreklerini tazalap barsın degen maksatda mına uşunday hadisler kelotat bir tuğanlar. Kebirki ulamalar Ramazan'ın aldındağı ay, Ramazan ayı padişah olsa Şaban ayı ne dese Şaban ayı padişahın aldında çağıp жүрген çabarman сияқты deydi. Kayısıdan padişahın çavarmanına cevap bergen bolsa padişahın sıylık görür, padişahın sıyını alalat. Kayısıdan padişahın çavarmanın kabul kılbasa, tosposa, kütböse anda padişahdan sıylığından kurucalak kalat degen. Bul Şaban ayında 3 amaldı öte köp kıluu menen bir tuğanlar siz menen biz ne kılabız dese öte köp 3 amaldı kıluu menen Ramazan'a da yerden alabız. En birinci oroza karmao. Ramazanda da oroza karmao. Nafil orozalardı karmao menen Ramazan'ın birinci gününde kirgende adatta күндө erте менен түштө кечинде кайра жеп жүргөн жандар Рамазандын биринчи күнүнө киргенде көзү караңгылашып, башы айланып, жыгылып калбастык үчүн biraz даярдаш керек ашказанды. Даярдык. Кандай тамактаныш керек? Кантип тамактанса жакшы болот? Sebep bir yılın içinde elbette batılı ötüp ketти bir yıl. Bирок bir yılın içinde adamın densolluğu bıltırkıga karaganda bir kança alsıragan boluşu mümkün. Bıltırkıga karaganda özünüz sezүү başkaça olup kalgan boluşu mümkün. Tamak singirүү, bıltırkı jep жүргөн tamaktарды быйыл жей албай калган болушуңуз мүмкүн. Oşun için adamın tabiatı biraz özgürgönlüğüne baylanıştı. Şaban ayında oroza tutup suhurda kança jeşim gerek eken, oğuz atkanda kança jeşim gerek eken dep biraz aşkazan orugan bolsa oşoga жараша maylardı içip, zaytundu içip dayardanış üçün Allah Teala Şaban'dı bergen bizge bir tuğanlar. Eğer oşondoy kılıp dayardanmay kalgan bolsak anda Ramazan'ın birinci gündörü, ikinci gündörü, algaçkı gündöründe aşkazanınız oğurup kalgan bolsa, oşonçoluk berekeli bolgon Ramazan'ın orozaсын tuta alбай kalasыз. Bugün maşıgış gerek bir tuğanlar, maşıga turgan ay mına keldi. Başka nersege dayardan otpayбы adamlar? Toyga kança dayardanat? 2 yıl, 3 yıl balamdın toyunu ötközöm dep. Özgöçö ayallar
Kudagılarga uşunu kiygizem, kelini alsam dep sandığının aslında bayağı eşlikке jarabagан çüpüreklerden beri koyup bir kaşık tapsa dağı, bir bıçak tapsa dağı bolamdın toyuna dep kata öret. Andan kiçinekey baldarı apa bayağınız berip turja al toygo dep berбей kalganın şilekeyin ağızı atıp saktayt. Bir tuğan biz ahiretke alıp kete turgan öte manilүү nerse bizdin Ramazanдағы orozalarыбыз. Oşol Ramazanга dayardık üçün Şaban'da Allah bergen bizge. Dayardanalı. Sportçu maşıgıp kançalık dayardanat. Sezon keletdi. Ulakçılar bolsun, başkası bolsun. 2, 3, 4 ay murun mına balançanın ulağı baştalat. Эми зуборго барыш керекпиз деп денесин даярдайт. Тамак ашына маани берет. Сезонуна ар бири даярданат. Дал ошондой бир туугандар, мусулмандын сезону бул Рамазан. Рамазанга даярдык башталды. Бүгүн Шабандын 4-5-ine айланып атат. Сезонго даярдык башталды. Дыйкан сезону баштаганда үйүнү көрбөй калат, Ошол талага эгип аткан пойласынын бир жак четине күлөңкө бир нерсе кылып жабып алып ошол жерге жатат. Бир аз пайда түшүш үчүн. Бир тууган бир Рамазанга не даярдык кылдык? Рамазанга даярдык орозо менен башталар экен. Экинчиси, алымдардын сөзү бар. Rajab ayında egin ekpesең, Şabanda сугарбасаң, анда Рамазанда нени оросуң дейт. Нени жинайсың? Шабандын башы эгип дагы сугарып да жетишебиз бир туугандар азыр. Шабан айынын 4-5 болду. Азыр эге бериңиз. Сугара бериңиz. Даярдана бериңiz. Ramazanга бекем болуп кирели. Ramazanга даяр болуп кирели. Ramazanга кирер замат машаалла Аллахтын рахматына чөмүлөлү. Биринчи нафсибизди тарбияладык орозо тутуп. Экинчи Куран менен байланыш түзүп Рамазанга даярдандык. Рамазан себеп бир туугандар Курандын айы. Рамазан Шахрул Кур'ан. Kur'an түшкөн ай. Kur'andын айы, Алланын айы. Kur'an көп-көп окуп, машыгып Рамазанга даярдык. Үчүнчү болсо, Алладан дуа кылып сураныш керек. Аллахума баллигна Рамазан. Рамазанга жеткизе көр. Рамазанга жеткизип жакшы амал кылганга мүмкүнчүлүк бер. Деп мына ушул 3 ишти кылып атып бир туугандар Рамазанга даярдык кылыш керекпиз. Сахабалар 4 ай, 5 ай мурун мына ушул дуаны кылар эле. Аллахумма барик лана фи Раджаб ва Шаъбан. Ва баллигна Рамазан. Я Аллах, сен бизге Рajab айына, Шабан айына берекеңди бере көргүн. Бул айдын берекелерин алайын. Жана Рамазан айына бизди жеткизгин. Рамазандын жеткизбей койбогун деп, булар Рамазанды ушунчалык көп күтөр эле бир туугандар. Кайсы бир айларда түшүм жакшы болуп, жыйналып, бүткүл нерсе бышыкчылык болгон учурда багы бар адамдар өзүнүн багында мөмө жемиштерини чөнтегине кичинекей бычакты салып алып, туурап жеп отурганды жакшы көрөт. Биз мусулмандар бир туугандар Рамазанда курсагыбыз ачыш менен рахат алыш керекпиз андан көбүрөөк.
Albatta kursak bir qancha vaqt açat. Бирок баарыбыз билебиз, Рамазанда береке ушунчалык жаап, дасторкондор батпай калат, койгонго орун таппай калып атпайбызбы. Рамазанды ушинтип күтөлү бир туугандар. Өтө аз күндөр калды. Кайсыл адам Кур'ан окуганды билбесе, Кур'ан окуганды үйрөнсүн. Рамазанда эң көп кыла турган амалдар бул Кур'ан. Кур'ан түшкөн ай, Кур'ан менен байланышкан ай. Кур'ан адамдын даражасын ушундай көтөрөт бир туугандар. Андай башка бирден нерсе көтөрө албайт. Кур'ан менен байланышкан ар бир нерсе ошондой көтөрүлөт. Кур'ан кайсы шаарда түшкөн болсо, шаарлардын да шаары. Кур'ан түшкөн шаар Мекке шаары, Кур'ан түшкөн шаар Мадина шаары. Ал шаарларга жер бетинде бир да шаар жетпейт. Кур'ан түшкөн ай Рамазан айы. Рамазан айына бир да ай жетпейт. Рамазандагы береке, Рамазандагы рахмат, Рамазандагы кечирим, Рамазандагы айкөлдүк өзү орозо тута албаса дагы кебирлер бир ооз ачтырып коеюн дедим эле деп баштайт да, өзү орозо туткан эмес болбосо. Кур'ан кайсыл адамга түшкөн болсо, ал адамдын даражасы эң бийик бир туугандар. Пайгамбарлардын ичинен дагы, адамдардын ичинен дагы Мухаммад алейхиссаламга Кур'ан түшкөн, Аллах Таала пайгамбарлардын арасына эң бийик кылган, адам затынын арасына эң бийик кылган. Кур'ан ушундай бир ай. Кайсыл түнү түшкөн болсо, ал түн башка түндөрдүн баарынан артык. Ал кайсы түн? Кадыр түн. Кадыр кечеси. Ушундай бир берекелүү кече, башка кадыр түн жок болуп канча түн болсо, 83 жыл түнү күнү менен береке турган болсо, бир түн кадыр түнгө жетпейт. Ненин берекетинен десе, албетте Кур'андын берекетинен. Ал өзүнөн өзү андай болуп калган жок. Кур'андын берекетинен түн ошончолук артык болду. Ай ошончолук артык болду. Кур'ан түшкөн жылдар 23 жыл бою түшүп турду эле. Ошол жылдар бир туугандар, ошол жылдар ушундай бир жыл болуп кала берди. Адам заты жашаган жылдардын ичинен бул жер бетинде таң аткандан баштап качан күн чыккан болсо, ошол күн чыккандардын ар бир күнүн ичинен ушундай бир күн болуп кала берди. Бир туугандар, Кур'ан түшкөн жыл, ал алтын жылдар болуп эсеп калды. Алтын жылдар. Ошол доордон канча алыстаган сайын алсыздык болот. Ошол доордон канча алыстаган сайын Кур'андын нуру, жылдардын берекеси кете берет. Эң берекелүү жылдар Кур'ан түшүп турган жылдар бир туугандар. Мына Рамазандын алдында турабыз, босогосунда турабыз бир туугандар. Ким Кур'ан окуганды билбесе, бүгүн ниет кылып баштасын Кур'ан окуганды үйрөнсүн. Демек, Рамазанга кирүү үчүн 3 нерсе менен даярдандык. Жаңы келип аткандарга дагы айтып коелу. Маанилүү 3 нерсе. Биринчи даярдык Рамазанга кирүү үчүн бир туугандар не кылабыз десе, Шабанда орозо тутуп, өзүбүздүн табиятыбызды көндүрөбүз орозого. Экинчи болсо, нафсыбызды тазалап, жүрөктөрдү тазалап, кек шектерди кетирип, кечиребиз бири-бирибизди. Жүрөктөрдү кечиребиз, жүрөктөн бири-бирибизди кечирип алып, Рамазанга тазарып киребиз. Үчүнчү болсо, Рамазанга мени жеткизе көр деп дуа кылуу менен биргеликте Рамазандагы эң маанилүү нерсе болгон Кур'ан, Рамазандын тыгыз байланышкан амалы,
Kur'an okuganды үйрөнөбүz ар бирибиz. Адамдын жашоосунда эң бактылуу күндөрү мына ошол эң бактылуу мүнөттөрү Kur'anды үйрөнүп чөк тизелеп отуруп чөк тизелеп устазга сабак болуп тапшырып жаткан убакыт. Үйрөнүүчү, үйрөтүүчү болгон убакыт. Мындан өткөн бактылуу күн жок бир туугандар жер бетинде. Же Kur'an окуганды билген болсоңуз, апапакай топуңузду кийип, кыблага жүздөнүп, жай намазыңыздын үстүндө Kur'anды ачып алып, тилават кылып отурганыңыз. Жалгыздыкта эч ким жокто дагы сиз менен сүйлөшө турган зат бар. Ал Алланын китеби Kur'an. Мына ошону тиктеп алып, кыблага жүздөнүп, даратыңызды алып алып, Kur'anыңызга сонун жыттарды сыйпап коюп, жыттантып Kur'an окуп отурган болсоңуз, мындан өткөн бакыт жок жер бетинде. Мына ошол нерсени баарыбыз ниет кылып, үйрөнүп, Рамазанга ушул 3 даярдык менен кирели. Аллах Таала баарыбызга амал кылган мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи